Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапырман Даминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 75-сабак Дасторкон четиндеги университет программасынан адабий китептерди тандап окуй билүү жөнүндө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Дасторкон четиндеги университет программасынын 12 темасынын жыйынтыктоочу бөлүмү адабий китептерди тандап окуй билүү жөнүндө деген агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылам. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Балдарга адабий китептерди тандай билүүгө, аларды кастарлап, баалап, окуй билүүгө үйрөтүү Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен биргеликте башка кыргыз эл акын жазуучулары Зуура Сооронбаева, Кубанычбек Маликов, Касым Тыныстанов, Алыкул Осмонов жана башка көптөгөн акын жазуучулардын чыгармаларын таап, классикалык акын жазуучулардын дүйнөлүк классиканы дагы окуп үйрөнүүгө тарбиялоо. Дүйнөлүк классикалык адабий чыгарманын ар бир доорунан жок дегенде бирден китеп окуп чыгуу, батыштын, чыгыштын чыгармаларынан окуп чыгуунун чоң мааниси бар экендигин балдарга түшүндүрүү. Мисалы, Кабуснамени, Жусуп Баласагындын Куталчу билимин сөзсүз окуп чыгууга балдарды чакыруу, ошондой эле Алишер Наваи, Жалалиддин Румини, Бабурду окуп чыгууга балдарды үндөө. Алгач ушул китептерди ата-энелер өздөрү окуп чыгып, балдарга өзүндө айтып берип, ошол адабий китептердин ичине алып кирүү. Жок дегенде жогоруда аты аталган китептердин бир экөөсүн окуган бала да, кыз дагы дүйнөгө, адамга, жашоого болгон көз карашы түп тамырынан өзгөрөт. Демек, урматтуу ата-энелер, мына ушунун баардыгын билип, ата-энелер Дасторкон четиндеги университетте адабий китептерди окууга багыт берип тарбияласа туура болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ушул эле темабызга байланыштуу биздин дагы YouTube каналыбызда 62, 63, 64 сабактарды дагы көрсөңүздөр болот. Балдардын жаш курагын эске алып, сунуш кылынуучу көркөм адабий китептер тууралуу дагы тизмеси дагы берилген, балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталган китептер сунушталган. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, ушуну менен Дасторкон четиндеги университет программасынын 12 темасынын бардык бөлүмдөрү жыйынтыкталды. 12 темада 6 майда темачалар бөлүнгөн. Ошонун бардыгын агай эң жакшы кылып айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.